Саламатсыздарбы? Бишкектен кабарлайбыз. Жакшылап көңүл буруңуздар. 6 сотукка жакын жер тилкеси фундаменти менен сатууга коюлуп жатат. Жанында мына көрүп турасыздар, гараж, бир бөлмөлүү навес, биягында времянкасы менен. Бул эми кошумча курулушу подснос. Бул жактагы фундаменттин үстүнө жаңы үй курулуп бүткөндөн кийин ана муну бузуп салса болот. Планды өзгөртүүгө мүмкүн. Бишкек шаары Кызыл Аскерде жайгашкан. Ден Сяопин тагырагы Чуйский чоң трассага параллель жайгашкан. Тоо жагында тагырагы мына ушул көчө Арзымасская көчөсү экен. Кызыл Аскердеги глобусту жакшы билесиздер. Ошол глобустун жанынан Сельсоветская деген көчө аркылуу Кызыл Аскердеги жанагы поликлиника бар. Ошол жака бурулуп кирип эле Арзымасская менен 99-чу дарекке жетип келесиздер. Азыр мына дарбазадан кирип, жер тилкесинин ичинде турам. Айланасы бүт тосулган туугандар, бул жагы мына ушул бурчка чейин. Ал эми бул жагы ушул курулуштун гараждын нар жак чекесине чейин. Фундаментини көрсөтүп берем мен сиздерге. Негизи жер тилкесинин туурасы бир 17 метр, узундугу 33 метрби ушундай экен Кызыл китеп боюнча. Ал эми фундамент өтө мощный куюлган фундамент туугандар. Фундаменти мына бул жака бир көз жүгүртүп көрүңүздөр эле. Өтө мощный фундамент куйган. Жерден тагырагы канча десем, болжолду 2 метр бийик куюлган фундамент да. Бирок өтө мощный куюптур. Мощный куйган фундамент экен. Мына караңыздар. Бисмилла. Мен азыр фундаменттин үстүнө чыктым. Эми бул үйдүн планировкасын мен үстүнөн эле сиздерге жакшылап түшүндүрүп берейин. Негизи сиздер ошол жерде туруңуздар. Мына бул жерде туугандар, ушул жерде мынандай түшкөн тепкич болот экен. Ушул жер тепкич. Тепкич болот, үстү кошо жабылат. Тепкичтен чыкканда бул жер прихожка. Тагырагы бут чечме болот экен. Эми ушул жерден бут чечмеден бутту чечип, экинчи эшикти ачып бул жака киргенде бул жер холл. Көрдүңүздөр? Холдун туурасы эле 5 метр, узундугу бир 7 метр. 35 квадрат ушул эле холл өзү чыгат туугандар. Көрдүңүздөрбү? Ал эми ушул холдон төрдөгү бөлмөгө кире турган болсок, ал жак бир спальный, тагырагы биринчи кабаттагы спальный болуп калат. Ал эми туугандар, төргө киргенде бул жакта келиңиздер, мен өтүп көрсөтөйүн, сиздер ошол жерде туруп туруңуздар. Мына бул жакта тепкич болот. Бул жагынан же нар жагынан барып кайтып анан экинчи кабатка тепкич чыгып кетет да. План боюнча өзү ушундай. Мына бул бөлмөнүн эшиги бул жерде болот. Мына ушул жерде эшиги болот туугандар. Терезеси бул жагында, аркасында каалаган жагына койсо болот. Аны өзүңүздөр жасап аласыздар. Ал эми мына бул бөлмө караңыздар, узундугу 7 метр, туурасы 4 метр бул дагы. 7ге 4 зал, мейманкана, конок бөлмөсү, тойкана. Ал эми мына ушул эле холдон туугандар, мына жака кире турган болсок, бул жерде эшик болбойт. Бул жака бир аз коридор болот дагы, мына жерден перегородка болуп, мына жагы биринчи кабаттагы санузел болот. Ушул жерде санузел болот. Ал эми мына жакта кухня, узун туурасы 4кө 4 туугандар. Бул ашкана как раз мына көчө жакта, күнчыгыш жагында жайгашкан үчүн туугандар, бул эми кухня, терезеси дагы бул жака панорамный болот. Бул эми кухня. План ушундай туугандар. Көрүп алдыңыздар, планировкасы ушундай. Фундаменттин узундугу аркасынан эсептегенде бул жагы 15 метр узундугу. Ал эми туурасы аркасынан 12 метр. 15ке 12 болуп калат. Ал эми мына жагын эске алганда бул жагы туурасы кичине жагы күнчыгыш тарабы болуп калат бул жагычы. Бул жагы 10 метр болот да. Ал эми аркасында канча метр жер бар экен, аны бери келиңиздер, мен сиздерге көрсөтүп берейин. Аркасынан кеңири место таштаптыр, анткени навес павес кылат, майда чүйда кылганга негизи жакшы экен да. Мына аркасында мына кошунан дубалына чейин 4 метр жери бар туугандар. Көрдүңүздөр? 4 метр жери бар. Мына жагы газдын трубасына чейин. Газ даже ошо огородко чейин тартылып киргизилген да. Газдын трубасы турат да, көрдүңүздөр. Нар жагыны, сол жагыны караңыздар. Мына кошуна менен дубалдын ортосунда болгону 1 метрден ашуунураак, 1,5 метрге жакын аралык нары бери өткөнгө жүргөнгө калтырылган да. Ал эми бул жагында болсо кененирээк. Ал жагында кененирээк. Ортодон өтө бериңиздер карап, секин. Бери келе бериңиздер мына. Бул жагындачы, Кудай сактасын. Бул жагында мына. Бул жагында да 3 метр бемарал жери бар. Көрдүңүздөр? Кенен да.
Бул жагына деле мына кошумча навес кылып бир нерсе кылып иштетсе болот да. Же бир катар ортого дарак эксе, эми баягы жашыл зона болуп калат. Бери келиңиздер эми. Секин өтө бериңиздер бери. Азыр эми ылдый түшүп, биз мо көчө жагындагы сиздерге көрсөтүп беребиз. Бул фундаментти жерди ушул турушунда мына курулушу менен жалпы $85.000 сатууга койду. $85.000. Албетте кеми бар, бир аз ырымына түшүп берем деп атат. Ана 70-75ке сураптыр, бербептир, ачыгын айткандачы. Бирок коммуникация бүт бардыгы центральный. Газ келген, суу бар, свет бар, интернет бар, көчөдө канализация бар, бардыгы бар да. Анан үйдүн алды кенен болот, бул жерге навес курганда, мына курулушту бүткөндө аябай кенен болуп калат да. Кудай буйрсачы. Анан фундаменттин ичин кааласаңыздар толтуруп таштайсыздар, кааласаңыздар эми подвал кылып аласыздар. Подвал кыла турган болсоңуздар, баягы бетон кескичтерди алып келип бир жеринен кестирип, эшигин ачып, подвал кылып койсоңуздар болот. Же болбосо толтура турган болсоңуздар, анда ичине баягы топурак шагалдап келип толтуруп, засыпка кылып, баягындай трамбовка кылып толтуруп жаап таштасаңыздар деле болот. Бул өзү 2 кабаттуу үйгө куюлган фундамент. Астында подушкасын куюп, анан үстүнө фундамент куйган экен да. Түшүндүңүздөр, жүрүңүздөр. Мен көчө жака дагы чыгып сиздерге көрсөтүп берейин. Ушул жерден эми этият болуп түшөлү. Келе бериңиздер бери. Так. Оба. Келиңиздер. Түшөлү, туугандар. Бери келиңиздер. Мына. Бул жер эми бош жер, көрдүңүздөр. Бул курулушту бузуп салыш керек. Бул жер эми веранда тапчаны. Бул жагы бир бөлмө жашай турган бөлмөсү. А бул жагы гараж. Дарбазаны ачып көчө жака чыгалы, келиңиздер. Көчөсүн да мен сиздерге көрсөтүп коеюн. Мына. Бул Арзымаская деген көчө. Арзымаская деген көчө. Мына. Караңыздар. Көчөсү асфальт. Канализация бар, суу бар, газ нар жагынан келген, интернет бар, түнкү жарыгы бар. О, тушта 200 метр барганда Кызыл Аскердеги поликлиника. Поликлиника ушул жерде. Доктурлар. Сол жака бурулганда Сельсоветская көчөсү менен глобус чыгат да. Глобустун жанындагы эле Сельсоветская көчөсүнө бурулуп киргенде бери жүрөсүздөр. Негизи көчөсү дагы өтө баягы тар эмес. Могу караңыздар. Машиналар деле мындай кенен турат экен да. Анан көчөсү тупик. Могу жерге келип токтойт экен. Тупик болгон үчүн ушу жашоочулар гана кирбесе, ашыкчы адам деле бул жака кирбейт экен да. Кыскасы туугандар $85.000 шашылыш түрдө сатууга койду. Ээсине акча керек экен, болбосо тура берет эле дейт. Эми 70-75ке бербедим деди, ачык эркекче. Үстүнө кошуп мындай жакшы сунуштаса берем дейт. Эми 85тен кичине ырымын кылып түшүп берет экен. Ырымын эле. Кызыл китеп документ бар жогу бар экен. Биягы гараж. Көрүп алдыңыздар. Мен колдон келишинче сиздерге болгондой, кандай болсо ошондой реальный тартып көрсөттүм туугандар. Ашыкча мактаган деле жокмун, чында. Ана мына жакта Мисарошада мектеп бар экен. Эми сүйлөшүңүздөр. Менимче $85.000 бул жерди мо фундаменти менен базарды билебиз, мындай нормально эле айтты, чын да. Нормально эле айтты, мисалы Кызыл китеп боюнча 5.86 экен да. 5.86. 6 сотукка жакын деп ошон үчүн айттым да. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, ден соолуктуу болуңуздар. Эртерээк үйлөрдү, жерлерди алып коюңуздар туугандар. Ассаламу алейкум.